Assalamu алейкум. Оозунан жагымсыз жыт чыгуучу адамдарга сунуш айтмакчымын. Эгерде дарыгердин сунушу менен дагы аткарган аракеттериңизден эч кандай жыйынтык чыкпай жаткан болсо, бир канча күн катары менен күнүнө бир даанадан чийки сабыз жеңиз. Анткени сабыздеги пайдалуу касиеттер ооздогу шилекей бези менен кошо чыгуучу ферменттердин керегинче бөлүнүп чыгуусун шарттайт дагы, ооздогу жагымсыз жыттарды да кетириши мүмкүн. Ошол себептүү аткарып көрүңүз. Толугу менен жок кылат дегенден алысмын. Ыктымалдуулук 50-50. Анын үстүнө сабызде биз үчүн пайдалуу болгон касиеттер өтө көп. Айта кетсем, биринчи кезекте бул иммунитетти көтөрөт, анткени курамында биз үчүн зарыл болгон витаминдер бар. Айрыкча А витамини башка азыктарга салыштырмалуу көбүрөөк кезигет. Жана ошондой эле мында дагы башка жашылчалар сыяктуу эле клетчатка керегинче бар болуп, ич катуу көйгөйдүн толугу менен жоюуга шарт түзүү мүмкүнчүлүгү бар. Анан тамак сиңирүүнү дагы жакшыртат. Анан албетте ички органдардын дээрлик баарына эле оң таасир этет. Айрыкча жүрөк кан тамир системасына дагы оң таасир этип, ар кандай начар оорулар менен ооруп калуу ыктымалдуулугубузду кемейтет. Андыктан сабызды чийки боюнча дагы тамакка кошуп дагы жеп турушуңуздар керек. Анткени чийки боюнча жесеңиздер дагы, ошондой эле тамакка кошулганда дагы анын башка азыктардан айырмаланып пайдалуу касиеттери